признаться, что не готовилась, не открывала. Уақытым болбай қалды да, такой. Асылбек аға, сізде қандай? Азыр баштан аяққа бир сыйра кайталайбыз, анан сурайм. Хорошо? Анда эмесе кайталап баштадык. Түнт коюп коебуз и карап чыгабыз. Биринчиси, бул биздин сабактын темасы. 他是我的中文老师。你好，大家好，老师。Асылбек ага кошулдуңузбу? Жактан да кайталоону баштадык. Экранын көңүл бурабыз. Мен окуйм, сиздер угуп көрөсүздөр, анан текшерем, хорошо? 5-10 мүнөттүн ичинде бат-баттан кайталап чыгалы. А Ы На Ны同学谁汉语中文我他朋友1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0他们是中国人，他们是美国人。汉语老师，李月是汉语老师，白龙是汉语老师，我，中国，美国，几国，吉尔吉斯斯坦，吉尔吉斯共和国，哪国？你是哪国人？同学，我们是同学。朋友，中国朋友，美国朋友，几国朋友。谁是白龙？他是谁？他是谁？哪本书？哪个人？你是哪国人？李月是我的老师。这是我的书。他不是我的同学，他是我朋友。我不是老师，我是学生。你呢？他叫李月。你呢？他呢？我是美国人。你呢？他是谁？他是我的汉语老师，他叫白龙。你是哪国人？我是美国人。你呢？我是几国人？他是谁？他是我同学。他呢？他是你同学吗？他不是我同学，他是我朋友。你是哪国人？你叫什么名字？你的汉语老师是哪国人？你的汉语老师叫什么名字？你的中国朋友是谁？
Жақсы, анда. Так. Эми, мен сіздерден диктант алам. Диктант қандай алабыз? Барыбыз WeChatқа кіреміз. WeChat'тың біздің группаға кіреміз. Мен сөздерді айтам, ошол сөздерді WeChatқа жазабыз. Егер билбесеңиздер, кечке отуруп убакыт кармашын кереги жок. Сразу орус тилинде жазасыз, же билбесеңиз пининде жазасыз. Иш кылса башта эмне калган, ошонун баарын жаза беребиз. Хорошо, биринчи сөздөн баштайбыз. Даярсыздарбы? Даярбыз. Жакшы, анда разминочныйдан баштайлы. Биринчи ни хао, салам. Саламдан баштайбыз. Биринчи салам деген, привет дегенди жазалы. Так. Ага. Так. Орусчасын жазыштын кереги жок. Кытайчасын жазса болдук. Хорошо? Эгер Кытай тилин билбесеңиз, анда орус тилинде жазып койсо болду. Хорошо? Кийин ошол билбеген сөздөрдү группадан как история катары кылат. Билбеген сөздөрдү кийин кытайчасын жаттап чыгыш, жанагы мен жерге материалдарды же болбосо словарникке кирип караштын кереги жок. Өзүңүздөрдүн алдындай так бололу. Бул жерде, например, иероглифти билбейсиң да, WeChat'та. Мен, например, ошо иероглифти билбейм да, кандай кылып жазышты. WeChat'тан жазганды билесизби? Клавиатурада жокпу? Клавиатурага кошулган эмес менде. Азыр настройкага киресиз дагы, добавить клавиатура деп туруп, китайский упрощенныйды кошобуз. Пинин деген бар, транскрипциясы менен. Ошону азыр кошобуз. Хорошо? Так, дагы бир Исмат деген ким болду экен? Мен Исмадияр. Толук жазып кой. Анда эмесе баштадык. Мен орусчасын айтам, сиздер кытайчасын жазасыздар. Биринчи 5 сөз жазабыз, бирок группага жибербейбиз. Макулбу? Биринчи жазып сактап турабыз. Мен 5 сөз айтып бүткөндөн кийин анан бирден жиберебиз, макулбу? Ошондо бирибиздин көрүп бирибиз жазбагандай болушубуз керек да. Анан словар менен, ар кандай эме менен жазбашыбыз керек. Хорошо? Кетти. Биринчиси ана. Биринчи сөз ана. Жибербей турабыз. Жазып сактап турабыз. Экинчи сөз айтам. 5 сөз айтабыз. 5 сөздү бир жиберебиз. Экинчи сөз 10. Ой. Извиняюсь. Эгер билбесеңер, анда орусчасын жазып коебуз. Хорошо? Орусчасын жазабыз, жаныга билген, мисалы үчүн транскрипциясын жаза алабызбы? Транскрипциясын жазып коебуз. Макулбу? Группага жибербей турабыз. Үчүнчү сөз одноклассник, одногруппник. Төртүнчү сөз кто? Төртүнчү сөз кто? Бешинчи сөз друг. Дос. Төртүнчү сөз ой. Төртүнчү сөз классташ, одногруппник, одноклассник. Акыркы сөз дос, друг. Беш. У меня этот с клавиатуром не то, вот этот. 5, 4, 3, 2, 1. Жиберебиз. Группага жиберебиз. Короче, Так, Алина Назаров. Не успел только на троих. Мен дагы. Так, бат-баттан жиберебиз.
Мне клавиатурам иштебей, жазып кайрат мени кылган үчүн болбой калды да. Поэтому бирөөнү эле успела. Анда мен бұл жаққа правильно тымесін жазып қояйын. Та. Да, мне неправильно. Гүлпери, төртінші сөз, по-моему, так, қайсы бар әлі? То дегенді айттым әлі? То ким деген сөз болды әлі? Бирли жазылат экен Сол болчу го шей. Айтылды. Мына Ооба. doğru variantı жібердім. Аток мен 2 жол. Hazır. 1 sekund. Алшы да ашып қалсам да турмес болып қалады. İsmadiyar жаздым ғой. Так, Айдай. С клавиатурой у меня жазганда ошибка менен жазып кайрат мени окутуп, не успела бирөөнү жазган. Анда эмеге заметкага киребиз. Заметкага жазып туруп, копировать этип туруп, сразу бул жака коебуз. Хорошо? Заметкага жазып туруп кирсек болот. Анда эмесе кийинки сөздөр. Даярсыздарбы? Даярбыз. Ооба. Қытай тили деген эки варианты. Эки түрүндө бар. Бириси Эмне деген? Қытай тили, китайский язык. Жунвен и Так, жардам бербейбиз. Эки түрү бар. Билгенибизди жазабыз. Қытай тили дегенде эки түрүн жазабыз. Так, Асылбек ага, сиз эмне болдуңуз? Yazdım okey. Так, группага жибербейбиз. Жазып турабыз. Жоңгонлаушы. Мен дагы 5 сөз айтам. 5 сөздү чогуу жиберебиз, макулбу? Bir сөздөн жибербейбиз. Бирөөбүз көрүп, андай эффект болбой калат. Ошон үчүн 5 сөздү жазып даярдап турабыз. Мен жибергиле дейм, ошондо жиберебиз. Хорошо? Баарыбыз бирден эле жиберебиз. Асылбек уже китайский. Эме Исмадияр сен мага WhatsApp-ка жазасың, хорошо? WhatsApp-ка жазып коер. Китай. Слово Китай. Китай. Угу. Кейингиси Кыргызстан. Вот короткий вариант. Не длинный, а короткий вариант. Өзүбүздүн мамлекетибиз билиш керек, Кыргызстандын кыскача варианты, 2 иероглиф. Мен 5тен 1ге чейин санайм. 1ге жеткенде баарыбыз жиберебиз, макулбу? Колубузда эмне бар, ошонун баарын жиберебиз. Эмнени жаздык, ошону жиберебиз. 5 4 3 2 1 жөнөтөбүз. ой. Ой. Так. Так, Асылбек ага башка сөздө деме окуп баштаган го. Жоңгон, жоңго. Айда эстей алган сөздөр ушул экөө болду. Ооба. Жакшы, жакшы, жаман эмес. Так. Мен аппей иероглифти окшото албай койдум. Ооба. Эгер окшото албасаңар, биринчи иероглифти транскрипцияны жазабыз, экинчи иероглифти
Государство го, ошосын жазабыз. Макулбу? Üstünü kaplamaya kılады. Билбеген жерде транскрипциясын жазып коебуз, калган жерине иероглиф менен жазабыз. Бирок кийинкисинде уже жаттап калабыз да. жазып атканда кээ бир иероглиф чыкпай калып атат го. Да, Диго шықпай қалып атат. Ошо. И долго начинаешь искать, да? Ооба, бул ошол иероглифтердин арасынан таап чыгат. Мындай жылдырсаңар болот, толтура вариант менен чыгат. Диго шықпай қалып. Жийин отдельно, гон отдельно жазып койсоңор чыгышы мүмкүн. Анда эмесе кийинки сөз. Кийинки сөз. Мага 0дон баштап 10го чейин жазабыз. 0дон баштап 10го чейин жазабыз. Кытай иероглифтарыны. Группага жибербейбиз. Жазып даярдап турабыз, анан жибериңиздер дейм, ошондо жиберебиз. Bundan 6 ay orada giriş kılıyor. Bir bölümdeyken bir hafta. Bizim bozuk kılıp falan diyoruz. Kalanın 6 aydan sonra. Эсмадияр, угуп атасыңбы? Hadi пока implant falan girdi sağ. Микрофонуңду жандырсаң кийин Эсмадияр. Implanttan 5 yıl altımız başladı. 350. Ар жакта ким сүйлөп атат? Мешает. Şimdi kaç? Şimdi kaç? Так. 5 4 3 Şimdi kaldı. 2 1 0. Жиберебиз. Баары жибердик, Maaşı geçen gün kımbat. Жакшы. Так. Пери 0дон башка бардыгы бар экен. Алиназар жакшы, 1ден 6га чейин бар экен. Так, Айдай 1ден Ярсансы Улучи 7ге чейин. Так. Асылбек ага 4төн ар жагы уже 6 туура экен. Калгандары мындай билет экенбиз, бирок иероглифтер туура эмес. Мен туурусун жибердим. Леңде эч ким жасап алыптыр. Анан жазганда Кытай тилинде, мисалы биз өтүрүп коебуз го. Алардын эки түр өтүрү бар да. То есть монда өтүр бар, а монда өтүр бар. Азыр отурсам дефис коеюн. Ana лең, жакшы. Отдельно кабыл алынбайт уже. Бир кабыл алыныш керек болот. Хорошо. Мына өтүрдү, меникинде өтүр коесуздар. Мына сөздөр сүйлөмдөрдөн кайдалат келсе, ушундай өтүр койсо болот. Же болбосо Алиназардын вариантына кылып жиберсе болот. Мындай түз катарында. Анда эмесе жакшы, кийин улантабыз кийинки сөздөрдү. Так. Кийинки сөз. Мугалим, учитель. Так, ага. Үнүбүздү ичибизде. Кийинки сөз. Какая страна? Страна дейсизби? Какая страна? Так. Они. Они. Так, бияктан кошуналып такылып атат. 4-сөз.
Мы одноклассники. Сөйлем болып кетті бұл жерде қысқаша. Мы являемся одноклассниками. Пушканы көчөтөп коюш керек. Как будет мы? Егер білбесек, транскрипциясын жазып қоямыз. Мақұл. Егер тақырыбы транскрипциясын да білбесек, білген ерліктерді жазып тұрып, ошол жерге бош калтырбай, жоқ дегенде орыс тілінде же кыргыз тілінде жазып коюш керек да. Мисалы үчүн мы являемся одноклассниками білбесек, анда там одноклассник деп жазып коебуз, же классташ деп жазып койсок боло берет. Мақұл. Ошол бул сөйлемде 5 иероглиф турат да, ошо 5 иероглифтин экөөсүн жаза алсак, үчөөсүн жаза алсак деле жазып калганды транскрипция же болбосо эмесин кошуп койсок болот. Кийингиси менин досум. Мой друг. Мой друг. Азыр biraz колубуз көнө берсин. Кийин бат-баттан жазып баштайбыз. Я закончила. Отлично. 5, 4, 3, 2, 1. Макул. 0. Жиберебиз. Жиберебиз. На, doğru варианты. Айдай, ага. Так, лауши, наго, памен, они. Так, ага. Yok dedim, bu zaten ne oldu ki? Başka iş yok da koydu. Var diyelim, konser, orasında. Улантабыз. Кейін эми мен сүйлөмдөрдү айтам. 3 сүйлөмдөн айтам, макулбу? Так. Она кто? Она кто? Дословно, она является кто? Кийинки сөз. Такая книга. Егер вопрос болсо, вопросительный знакты да унутпайбыз. Вопросительный знактан кийин жанагындай деф эме коебуз. Какой человек? Üçüncü söylem, какой человек? Birinci söz, она, кто она? İkinci söz, какая книга? Кетип калды. Üçüncü söz, какой человек? Beş, 4, 3, 2, 1, görüyoruz. Görüyoruz. Угу. Угу. Так, çeviriyoruz. Тоже варианты. Болды, ушул упражнениени ушундай кылып өттүк. Калгандарын пока өтпөй эле коеюн. В принципе, ар кимибиз өзүбүзгө түшүнүктүү. Ушундайбы?
Ошон үчүн жанагы мен жиберген аудиону күнүгө 5-10 жолу угуп чыгыш керек да, колдон келишинчечи. Бир жака баратканда шарт наушникке салып, жолдо укканча барсак кулагыбыз көнөт, сөздөрдү жаттап калабыз акырындан. Ошон үчүн бул тестти ушундай форматта дагы башкача форматта өтүп турабыз. Барыңыздар эми мындайча өзүңүздөр мындайча так болуңуздар дейм. Кээ бир сөздөр биле албайбыз. Эчтеке эмес. Мындайча айтканда мен сураган тесттин 20%-ын билсеңиз деле ал уже жакшы. Чем 0-дон карагандачы. Биздин максатыбыз ошол акырындан жогорулатабыз. Акырындан биздин көзүбүз көнүп баштайт, акырындан эмебиз көнүп баштайт, ошондойбу? Анда эмесе бул мындай тестти биринчи жолу жүргүзүп атам, ошон үчүн колдорду, иероглифтерди набирать эткенге бир аз анча көнө элек кисилер ошого бир аз кыйын болушу мүмкүн, Анда эмесе мен иероглифтерди окуп турам. Так, иероглифтерди эмес, сразу сүйлөмдү окуп турайын. Мага Али Назар окуп берет азыр, мен экранды чыгарам. Кечиресиздер, кимдин аркы жагында сүйлөп атышат, өчүп же арыраак турса жакшы болмок да, угулбай калат. Так. Али Назар 40-чы сүйлөмдү окуп. Көрүнүп атабы? Көрүнүп жатат агай. 40-чы сүйлөмдү. 你的中国朋友是谁? Так? Ага. Жакшы, андан кийин Айдай. Үстүнкү сүйлөмдү окуйбуз. Ни пыңйо. Так, мындай кылайын анда. Мгм, 39 көрүнүп атат, Ниде. Ага. Ханю. Ага. Ши. Окуй албасак, переводун айтсак болот. Мисалы үчүн, мугалим деп, Лауши. Ага. Джияо. Джияо. Бул кайсы немели? Эмени карабайбыз. Хорошо. Эгер билбесек, билбейбиз деп айтабыз. Словарды карап турсам, мамиңиз, ооба. Эми баарын толук бир токтотпой, слитно окуп берилечи. Неде. Нинге ханю. Ханю. Ши. Лаоши мин шинма минзе. Пяо шмамиңиз. Жакшы. Эми Асылбек ага 30 мына бул үстүндөгү сүйлөмдү окуйбуз. Мен иероглифти окуп албайм азыр. Иероглифти окуй албайм. Иероглифти ал сабакта жок болдум, кантип неме кылышты билбедим. Бирок кечеги силер берген файлдан кичине бир-эки сөздү эле түшүндүм. Азыр мейли, эч коркунучу жок. Азыр ушул сүйлөмдөрдүн ичинен кайсы сөздү окуй аласыз? Билген сөздү окуп берсеңиз. Ачында эки сөз окуп берсеңиз да болот. Сиз тааный алган. Автор иероглифти эле билем да.
Оқыса Güzel артық. mi? Yani, Қайсы иероглифті білесіз? oğlu adam Қайрадан айтсаңыз. akırkı hieroglifle gözge tanış болып жатты. Misle hieroglifte ötken uақытта мен жоқ едім. Ошого жақсы hieroglif боюнча Молай. маалымат жоқ. Hmm. Мақұл, анда мен еме қылайын, мұны ашып берейін, ошымен оқып беріңіз. Ниде ханыр лаушышина гожен. Нагорен. Аха. Сенің Қытай мұғалім қайсы өлкенің адамы? Жақсы, ушинтип қайталайбыз. Так, дальше Исмадияр. Маған бұл сөйлемді оқып берер. Men Xitoychasini o'qiy olmayotgan. Ни делал? Так, мейлі, анда айдай. Не делал шынмамыңсы? Мхм. Қарады ға? Пери, андан кейінгісін оқып бер. Ниши Нагорен. Ниши Нагорен. Ты из какой страны? Андан кейін Али Назар. Үстіне оқып береміз. 他不是，对，他不是我同学，他是我朋友。Короче, он мне не одноклассник, а она моя подруга. Или он мой друг. Как-то так. Вот. Да. Она не моя одноклассница, он мой подруга, да. Вот. Жақсы, андан кейін так, анда месе қандай қылсақ? Білгендерден тесте сұрап кетейін анда. Исмадияр менен Асылбек ақа, сіздер өз алдынша эме кылып тұрыңыздар, мен аяғында бір сире сұрайым, мақұл? Сіздерге пока қайталау. Айдай. 34'tü. Ова 34'tü. Tadı, taşı, taşı. Tadı, taşı, malı. Тонсиома. Тонсиома. Қанты оқылады? Бірінші, екіншілі? Tadı. Таны. Tane. Taşı, ni, tonsiyoma. Тонсиома. Аха. Қотарылышы? Taşı, ana, Однокласснику. Вот. Ана. Вот. Нын қосылғанда сөз оқым, сәжін ана деп сұрау беріп тұрды. Ташы не тонсиома? Она твоя одноклассница? Или одногруппница? Пери? Қайсысын оқиын? Так, бұл емесі өшіріп өттім. Молдан оқимыз. 32-дің үстінен башта оқимыз. 我是美国人，你呢？我是中国人。Қанды қотарылады? Я американец. Я американец, а ты? Я Кыргыз. Кыргыз. Да. Жардам бергеніңіз жақсы, бирок әркім өз жооп берет, Адам ушинтип такалып аткан учурда башы аябай күчтүү иштейт.
ошол стрессовый ситуация болот дагы баягы нерсем баягы унуткан нерсенин баарын эстеген аракет кылабыз. Анан кийин билбей калдым десе, мен жообун берем же бир жардам беребиз. Ошондон ушул баягы билбеген сөздөр, сүйлөмдөр долгий ящикке калат да. Ошондо жакшы жаттайбыз ошону. Хорошо. Анда эмесе так, Асылбек ага 32-ни окуп бериңиз. Бул транскрипциясы чыгып турат. Та-ши-шей. 他是谁? Та-ши-шей. Перевод кандай болот? Кто он или кто она, да? Она кто? Жакшы. Он кто? Кто он? Исмадияр. Андан кийинкисин окуйбуз. Таны, таши, Мгм. ни таңсуе ма. Так, бул жакка карап окуйбуз. Мына транскрипцияны да карап окусак болот. Бул жакта ни деген жок, ма деген жок. 32-нү? 32-нин ылдый дагысына. Таны, таши, ни таңсуе ма. Кантип которулат? А он Ал болот менин классташым. Ал менин одногруппнигим. Он является моим одноклассником. Жакшы, анда эмесе кийин Алиназар. 你是哪国人？ 你哪国人？ Ты из какой страны? Он из какой страны или? Нет. Не это кантип которулат? Да, все понял. Ты из какой страны? Все. Да. Хорошо, жакшы. Анда эмесе кийинкисин Айдай окуйт. Таши во. Де. Де лау. Ой, таши во. Ханью лауши. Ханью лауши. Таджао. Байлон. 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 Так, которуп беребиз. Таши во. Я китайский учитель. Здесь нету. Первый. Он является Китайским учителем. Дальше. Таджао Байлон. Как И- его зовут? Ее Его зовут Аннаты. Байлон. 他是我的汉语老师，他叫白龙。Он является моим, вот моим преподавателем. То есть каким преподавателем? Это китайским преподавателем. Китайским преподавателем. Так, жакшы, анда эмесе кийин Гүлпер окуп берет. 26-нын астындагыны. Ойчу, кечиресиңер. Так, ага. Вошумейгожен нины. Ушул эле кайра келип өткөн да, анда перевод кылып бергиле. Мейгоржен эле келип өткөн да. Жана эле ушуну окугам да. Анда тез кылып перевод кылып бергиле. Я американец, а ты? Дальше үстүндөгүнү окуйбуз. Та минзы люе. Жакта миңзе жок. Нет, таджао люе, лие, нины. Нет, таны. Ее зовут Лие.
А вы, А его? а ю, Ага. Вот, а его? ю. Так, ага. Жақсы. Андан месе кейін Али Назар. 我不是老师， Мгм. 我是学生， Мгм. 他呢？ Жоқ. 你呢？ Ага. Я не учитель, я Мгм. ученик, а ты? Правильный перевод. Жақсы. Андан месе кейінгісі Айдай оқиды. 25-теги. 25-тің үстіндегісін. Негедір цифралар чаташып кетті, нешо? Ошондо 23-теги. 24-ті астындағы. Эми ол жаап салгандан кийин 24 цифра көрүнбөй калыптыр да. 他不是我同学。 Мгм. 不нет是 он не учитель. Нет, друг. И последнее слово друг. 朋友。 Мгм. Так, 他是我朋友。他是我朋友。他是我 Быть, являться. Она Она, не твой друг? моя. она является. Помогаем. Гүлпер жадан бери чыккына. Она не моя одноклассница, она моя подруга. Одноклассница. Да. Вот. Хорошо. Бул жерде буши турат да. Одноклассница. Бул жерде буши турат да. Bu деген жоқ деген сөз да. 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 Буши деген ооба болбойт. Не является. То есть она не является моей одноклассницей или одногруппницей. Она является моей подругой. То есть 朋友это друг, подруга. Да, здесь женский род. Женский вот. Но себеби бул жерде контекст аял киши боюнча кетип атат да. Аял киши боюнча ошон үчүн подруга болуп калат. Так. Али Назар. Первое. Джо. Так читается. G. Где ты? Ага. 我 Так, шпаргал кагазга карабайбыз. Нет, шпаргалка кырган жокмун. Я поменять хотел. Книга. Водешу. Шу это книга. Да. Полностью еще раз. Дабжыл окпе. где是我的书? Жақсы. Гүлпери. Жоқ, Айдай. Первое как читается? Это имя. Как будет Гүлпери? Лие. Лия. Ага. Лие шиво. Де лауши. Лауши, ага. Лие. Ага. Мой учитель бе? Кандай ол менин мугалимим да? Лия деген бул аял кишинин аты. Аял киши. Бул китепте келиш Когда моя учительница была. Ооба. Лие, моя учительница. Учительница туура болот. Бул жакта мой преподаватель деп которуп коюп турбуз. Так, мага Гүлпери окуп берет. Кайра эле ошого нишина көрөн. Макуланда экөөнү так перевод менен сразу.
Егер сөз келіп қалған болса, анда уверен оқып берле. Ниши нагорен депче. Біз қайра келгенімізге наоборот сүйініп. Какой странный. Ей, ооба. Какой Егер странный. ушундай кайра келсе, анда уверенный сөйлешиш керек, ошондойбу? Да. Нагожен, набеншу, ташишей, ташишей. Болду. Рахмат. Жакшы. Андан эмесе Исмадияр менен мага Асылбек ага. Асылбек ага могул 17-ни окуп бериңизчи кына. Таши. Асылбек жаңы эле жазгансыз ошону. Жардам бербей турабыз. 17-ни окуйбуз. Şey. Жакшы. Которулушу. Şu anda. Son. Жакшы. Анда 20-нчы кайсы кандай окулат? 20. Kayra arka cağların yoksan çıkart da. Çıkarta çok denge var bu. Böyle. Adeli sen de kadar istedim var. Adeli sen de şundan. Берсеңиз анда билбейм деп айтабыз. Так, ким жардам берет? Başlarım gerçekten başlarım. Экинчиси кандай окулат эле? Нагожен. Счетное слово Г. Счетное слово, универсальное счетное слово Г. Негожен. Г. Нагожен. Г деп окулат. Него. Анан могул жакта Б. Бул дагы счетное слово. Счетное Да, слово это для тоже книг. Книга. Счетное слово для книг. Айдай, мага 19-20 окуп берчи. И с первого. Негожен. Нагорен. Нагожен. Yani kvartirasında. Аха. Богу 19-дун ортосунда сөз бен деп окулат дедиңиз, э? Ооба. Бен акыркысын билбейм точно. Книга. Шу. Шу. Жакшы. Шу. Бен шу. Бен шу. Мисалы үчүн билбейм десе, анан жардам берсек болот, э? Ага чейин билбейм деп кол көтөрмөйүнчө, мындай флагты көтөрмөйүнчө жардам бербейбиз, э? Жакшы, анда так, Исмадияр. Аха. Так. Макул окуп берип койдум. Которуп берип коеюн да. Та түшүнгөн жокмун, кайсы моментте та деп анан он деп окулат экен го, которулат экен. Ооба. Азыр Бирдей экөөнүн жазылат экен. Анан Үстүдөгү- моментте анан он деп которобуз, ошону түшүнгөн жокмун. жакшы. Азыр как раз ошо суроо жоопко моментке келиптир. Мына 10 ана деген мамиле эмесин өзгөртүп берейин, бул жерде карасаңар. Айырмасы эмнеде турат? Это женщина. Вот. Мужской род. Всё, теперь поняла. Бул Средний род вы сказали как-то по-другому. бул карасаңар, оң жак жакта турган иероглиф, булар эки иероглифтен турат да. Мисалы үчүн та деген эки иероглифтен турат. Нü бул женщина плюс е деп коет тоже. Түшүнүңөрбү? Эки иероглифтен турат. Анан кийин та деген бул жен, то есть киши плюс е деген иероглиф тоже деп которулат. Түшүнүңөрбү? Бул графема стоящий человек, да? Түшүнүңөрбү? Бул турган абалда ушундай келет. Дагы ушундай стоящий человек кайсы жерде бар? Мына ни дегенде бар. Түшүнүңөрбү? Кандай? Сөйлеп атканда бирдей эле угулуп атат. Анан кыз балага сөйлөп, анан уул баланын айтып албайсыңбы? Угулушу бирдей, айтылышы бирдей. Ооба. Улууларга кандай айтылат дейсизби?
Жок, айтылышы бирдей, угулушу бирдей кандай болуп калат дейт. Ооба, бул жерде бул ана, он, ано деген 3 түр бар, Бардыгы эме айтылышы бирдей, бир тондо. Аны биз качан айырматып алабыз? Аны иероглифин көргөндө айырматып алабыз. Экинчиде сүйлөшүп атканда ким жөнүндө сөз баратат. Эгер анын полун анытай алсаң, анда сурасаң болот. Ал эркекпи же аялбы депчи. Шашын та деп сүйлөй берет да. А сен билбейсиң анычы. Аны сураш үчүн ал эркек кишиби же аял киши деп сурайсың да. Ошентип такталса болот. Бирок бул жерде жазылышы, айтылышы баары бирдей эле. То есть жазылышы, транскрипциясынын жазылышы. Анан үчүнчү иероглиф болсо бул ано деген, То есть бул адамдар эмес, предметтерге колдонулат. А деп. Бул деле үчүнчү тон менен окулат. Үчүнчү тон дедим, бир эле эмеде окулат. А деп окулат, биринчи тон менен. Бул болсо, Значит, оно, да? да, оно. Дагы суроолор? Подтвердить болот. Ага. Мен бул могул нюанстарды буга чейин башында айтчумун да. Мисалы үчүн могул иероглифтер мону эки бөлүктөн турат депчи. Көрсөм айтсаң, бирок бул жактан айтсаң, экинчи жактан унутуп калышы мүмкүн экен да. А бирок өтүп атсаң, анан мындай проблема болот да. А неге бул он менен ананы кечке чаташтыра бересиң, нийинда чаташтыра бересиң депчи. Ошондой суроо болот, анан ушундай иероглиф разбор кылганда анан жакшы чатап калат экен да. Мисалы үчүн иероглиф ни, жана көрөп чаташтырып бир аз. Ни деген иероглиф мына. Ни деген иероглиф болсо кайсы иероглифтерден турат? Бул деле эки бөлүктөн турат. Сол жактагы, оң жактагы жен, киши, анан кийин ар дегенден турат. Эки иероглиф. Көрдүңүзбү? Ар деген бул бир канча эмеси мааниси бар. Бул жерде п деген да мааниси бар. Буга чейин эски эмесинде т деп келет болчу. Сен деп келет. Дагы суроолор? Бул жагын кайталап эле коелу. Себеби бул жактар уже жеңилирээк. Бул жак уже кыска сөздөр. Баягы жана бул жактан окуп келдик баардыгын. Бул жакта Кыргызстан деген. Үстү жагын биз эме түрүндө кайталадык. Суроолор барбы? Окуу тууралуу, мисалы үчүн жетишкендик тууралуу кандай суроолор бар? Жок. Суроолор иероглифтерди мен вообще билбейм. Вообще билбейм. Кандай базар балдар кандай окуп атат билбейм. Канча саат окудуңуз бүгүн китайский канча убакыт бөлдүңүз? Кече сабактан кийин где-то 11ге чейин, чындап 11-11:30 чейин мен латинский менен полностью сүйлөмдү, произношенияны ярым саат сиздин ролигиңизди көрдүм, иероглифтер боюнча. Биринчи сабактыбы же экинчи сабактыбы? Баягы го, туо деген көз Ал жерде сабак 1.1, 1.2 деп анан 2, 1, 2 деп, то есть эки сабакты 4кө бөлүп өткөнмүн да. Бирин көрдүм окшойт. Анан бүгүн дагы жакшы эле даярдадым, бирок эми иероглифти билбегениңе түшүнүксүз болот экен да, кайдам. Бул бир күндүк иш эмес, себеби ага бир аз көнүш керек. Мен мындай айтайын, азыр мен жүргөн сабактарды да көрүңүз, анан ол сабак бар го. Бул сабак бүгүн ошол ойдон калат, дагы кайталап өз алдынча окуганга мүмкүнчүлүк болот. Эртең жаңы сабактарды өтөбүз. Анан кийин 2-3 сабак өткөндөн кийин опчу кайталайбыз да. Өз алдынча окуганда кантип окуш керек? Ушул файлды эгер колдон келсе, принтерден чыгарып алабыз. Чыгарып алып туруп, эртең менен бир 5-10 мүнөт убакыт өткөзүп, мисалы үчүн кайталаганда бир сыйра көз менен кайталаш керек да. Окуп эле мындай бир сыртан көз менен жүгүртүп кетиш керек. Түшүндүңүзбү? Баштан аякка жүгүртүп кетиш керек. Бардыгын жүгүрткөндө бирден караганда зрительный память иштейт да. Эгер сиз кечке о деп досконально бирден окусаңыз,
аягына жетикче уже чарчап каласыз да. Баштаганда сөзсүз алып туруп, баягы файлды алып чыгып туруп, бир сыйра карап коюш керек. Эгер же болсо тамак учурунда 5 мүнөт алып болсо деле, алып туруп бир сыйра баштадан листать этип коюш керек. То есть биз бир отурганда 2 саат убакыт бөлө алсак, анда күнүнө 15-20 мүнөттөн эрте менен түштө кечинде ушинтип бөлүп карасак болот да. Анан экинчиси, жанагы мен аудиосун жиберип атпаймынбы сабактардынчы. Мисалы үчүн кече жибердим, ушул сабактын аудиосуну. Ошол аудиосуну 7 мүнөттүк аудиону жок дегенде 4-5 жолу, 10 жолу угуп чыгыш керек баштан аякачы. Укканда колдон келсе угуп, ошону менин атымдан кайталап, же болбосо жөн эле музыка катары укса, кулак акырынан көнүп баштайт да. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн биз азыр жанагы файлды баягы чыгара алганбыз да, файлдычы, жаап туруп, баягы музыка аудиону коебуз. Коюп туруп эстейбиз. Бул эмне жөнүндө эле? Мисалы үчүн Жоңго десе, Жоңго деген эмне эле? Бул Кытайда депчи. Ушинтип ичибизде орусчасын переводун айтып кетебиз ичиндечи. Түшүндүңүзбү? Ушинтип баягы ошондой лайфхактар. Анан кийин башка эмелер болсо, мисалы үчүн Али Назар, Айдай, силер кандай лайфхактар колдоносуңар? Ошолор менен да бөлүшсөңөр. Кантип окуйсуңар? Мен биринчи баягы полностью транскрипциясын жаап коем дагы, берки иероглифтерге маани берем да көбүнчөчү. Мисалы, бул жерде турат go, страна, Жоңго, майго. Так. Экинчи жолу мен транскрипциясын окуйм, иероглифини карап туруп, анан кийин болсо транскрипциясын жаап коюп, обязательно иероглифтерди карап окуйм да. Ага сизден бир сураныч болсо, ушул транскрипциясын жаап коюп туруп, только иероглифтерди группага айдап кое аласызбы? Эмесин транскрипция. Нет, сначала вот окулушу и с переводом, а потом вот когда мы этот урок проходим же, ошол кезде азыркынтип жаап анан алып салып окуп атпайбы, мне кажется, ошондо жеңилирээк болот да. Азыр группага переводу жок же транскрипциясы жок болуп жибергенде оорураак болуп калат да. И так мы сейчас только начинаем. А Жок, через некоторое время вот ошондой кылса жакшы көнүп калгандан кийин. Жок, мен эки вариантты сразу таштайм. Эмеси бары и жогу. Ошондо эки файлыңар болот. Хорошо? Силер мынтип кирип өзүңөр бир жарымын жаап отуруп эме кылбайсыңар. Хорошо? Азыр читап коем. Кстати, жакшы эме. Менде бар бул файл. Силерге читап коем. Силер өз алдыңан ачач деп эме кылбайсыңар. Бул файлды ачканда уже эч кандай транскрипциясы жок, переводу жок. Иероглиф, жалаң иероглиф. Жанагы Али Назар айтып кеткендей, 2-3 жолу баштан аякка иероглифин карап, транскрипциясын карап, переводун карап окуп чыккандан кийин, уже жанагы транскрипциясы баарына жаап коюп туруп, только иероглифтерди карап окуп, переводун чыгарганга эме кылыш керек да. Анан мисалы үчүн чернеге алыш керек. Кийин мен 53-чү строкадагыны жаттай албай калдым деп, баягы цифрасын жазып коюш керек да, сүйлөмдүчү. Анан кийин келип окуганда баягы мисалы үчүн бул жерде биз список боюнча 72 сөз сүйлөм болуп атпайбы, 73чү. Анын ичинен жарым может цифр болуп кетиши мүмкүн да. Анан ачып алып туруп ошолорго фокусту подряд эмес, именно баягы биз кагазга жазып алдык го, кайсыны окуй албай атабыз, кыйын болуп атабыз. Ошого көбүрөөк убакыт бөлсөк, көбүрөөк аракет кылсак, ошондо жанагы жеңилдер калып калат дагы, только оолорго көңүл бурган болобуз да. Же болсо эме болсо, жанагындайча распечатка кыласыңар, карандаш менен алып туруп, мына белгилеп кетсеңер болот да. Кайсынысы кыйын болсо, ошол жерге галочка коесуңар. Эгер өтө кыйын болсо, двойной галочка койсоңор болот. Анан кечке орун кайталаганда баягы өчүрүп туруп, галочкадан баарын өчүрүп туруп, өзүңөр текшересиңер. Кайсынысы кыйын болсо, жанагы кыйыныга галочка коюп кете бересиңер да. И үчүнчү вариант бар. Ошол эле файлды аласыңардан, копировать этесиңердан жемеге коесуңар. Заметкага коесуңар. Заметкага койсоңор, заметканы карап атканда астыга жанагы галочка коюшуу жерлер болот го, мисалы үчүн. Кечке боло ошондой бир знак коюп туруп, кайталап кете берсе болот да. Түшүнөрбү? Айтор эмелер аябай көп. Масса эме. Анан жанагы эмени дагы эме практика кылгыла. Мисалы үчүн иероглиф карайсыңар, жосун переводду карап туруп, анан перевод, то есть орусча переводун карап карайсыңар дагы. Анан кытайча жазылышын телефонго жазасыңар. Түшүнөрбү? Же болбосо жанагы мен жиберген аудиону угуп туруп, мисалы үчүн пауза коесуңар, бир сүйлөмдү же сөздү уктуңар, пауза койсоңардан телефонго жазасыңар, заметкагачы.
Түшүнүрбү? Анан даш улатасыңар, даш коюп пауза кылып туруп дагы коюп жазасыңар. Түшүнүрбү? Ошентип баштан аякка бир сыйра жазганда эле уже көбүн жаттап каласыңар. Ооба, мен ошондой кылам. Ооба, мына. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн андай Же болбосо транскрипциясын жаттап алып, заметкага жазганда иероглифтер чыгат да, ошондо жаттап каласың да. Бүт баардыгын кайрадан жазып чыгам да. кантип жазып чыгасың? Же голосту угуп, же болбосо транскрипциясын жаттап алып, ошо транскрипциясыны жазып чыгам да, иероглифтерин жазып чыгам, бүт сүйлөмдү кайра жазып чыгам. Текшерем кайсыл жерде кайсыл иероглифим ката болду. Ошону туурлайм да, ошондо мен жакшы жаттап калам да. Могул иероглифтерин почти мен баарын эле ушу билем да, жаттагам. Ошондо биринчи транскрипциясын жаттап атам деп айтып жатасызбы? Ооба, транскрипциясын жаттап, же болбосо жанакы голосту эле угуп, заметкага жазганда бүт баардыгы чыга берет да. Мага айырмасы жок, мен туура жазып атамбы, кадай жазып атамбы. Акырында баарыны текшерип чыгам. Кайсыл иероглиф туура эмес, ошону туурлап чыгам да, ошондо менин мээнимде жакшы калат. Так. Фокус кандай болот экен? Мен экранга эле көрсөтөйүн. Мисалы үчүн экранды ачайын да. Экран көрүнүп турат, көрүнүп турат. Карап турла. Гүлперинин эмеси методикасы мындай да. Ал алат дагы, мисалы үчүн башынан баштайлы. Мына та деген ана деп турат. Всё. Бул заметкадан жаңы файл ачат дагы. Жаңы файл ачаттан та деп жазат. Карап турла. Бул жерде иероглифтер чыкты. Та, ана кайсы эле? Үчүнчүдө экен. Всё, ана. Дальше. Жосо бул жака цифра коюлган болот. Мындай кылчы. Список кылчы. Заметкадан. Анан экинчиси. Экинчиси кирет да, мынтипчи. Киргенде Д. Бул Д экен. Причислительная частица Д экен. Титан. Мындай кылып Д жазат. Д деген биринчиде турат деп бирди басат. Түшүнүрбү? То есть заметка, бул заметка да, Word эмес, заметкага, телефондан элечи. Ана, какой, где деп туруп кирип тагын А деп жазат. Ана. Гүлпери ушуна сен надан аташып атасың. Бул на менен экинчи на айырмасы башка. Ошон айтайын деген болчумун, бирок баарыңар деле ката болгон үчүн ошон үчүн ар биринге ката эме кылган жокмун да. Түшүнүңбү Гүлпери? Бул эки на, эки башка. Биз өтүп аткан на астында могул иероглиф бар. Түшүнүңбү? Ко деген квадрат бар. Кийин өзгөчөлүгүн өтөбүз. Түшүнүңөрбү? Ушинтип өзүбүздү текшергенде жеңил болот да. Бир кийинкиси барат, мисалы үчүн сүйлөмгө барганда, мисалы үчүн ташы мейгорен, они американцы. Тамен шы мейгорен кирет дагы жазат. Тамен шы мейгорен деп жазат. Ушинтип баарын жазып чыгат Гүлпери. Ушинтип баштан аякка бир сыра көчүрүп жазып атып эле жаттап коет да. Түшүнүңөрбү? Лайфхакты. Баарыңардыкы деле жакшы. Ошону баягы ким эме байке, Асылбек байке. Түшүндүңүз лайфхактарды? Ошентип жаттасаңыз, ошондо иероглиф сүйлөмдөрдү бат жаттайсыз да. Түшүндүңүзбү? Анан алып туруп тетрадка баардыгын көчүрүп жатсак, бул убакыт көп алат, анан аябай жай прогресс болот да. Азыр биз бир-эки ай ушинтип электронду иштейли. Себеби письменность азыр пока акцент жасабайлы. Письменность кандай десем, кийин деле эме кылсак болот, өздөштүрсөк болот да. Азыр баардыгыбыз коммуникациянын баардыгы ушундай переписка болуп калган, документ обороттордун баардыгы ушундай клавиатура аркылуу болуп атат да, ушинтип электронный. Эч ким азыр отуруп алып Кытай тилинде кат жазбайт да. Си Цзиньпинге деле же досуңа деле кат жазбайсың. Азыр бүт баардыгы WeChat менен, WhatsApp менен. Ошон үчүн азыр бул деген кандай десем,
навык да, бул жөндөм. Бул жөндөмдү азыр биз 1-сабактан баштап колдонуп баштасак, кийин уже 1 ай өткөндөн кийин уже Кытайлар менен прямой разговор, диалог жүргүзө албасак деле, бирок SMS аркылуу диалог жүргүзсөк болот да. Кытайлар негизи өзү SMS жазганды жакшы көрөт. Голосовой жибере бербейт, бирок SMS жазганды жакшы көрөт. Эгер голосовой жиберген болсо, азыр технологиялар өнүгүп, жанагы голосовой сообщениени текстке айлантса болот, Ошон үчүн ал дагы эме кылабыз. Ошон үчүн мен азыр текст экзаменде дагы ушундай кандай десем, жанагы группага жазып таштаңыздар деп, анан кийин баягы үтүр точкаларды суроо белги мисалы үчүн знактарды коюп отуруп, акырындан биз идеалга жетип баштайбыз да. Азыр башында сөздөрдү жазганда ката кылып атабыз. Ал эч эмес жок. Бирок 5 сөз жазсак, ошонун ичинен бирөөсү жок дегенде бирөөсү туура болсо деле, бул жок дегенде алга бир аз жылган деген маани болот да. Ошон үчүн башында да айтып кетем, өзүбүздү алдабайлы. Ката болсун, бирок ошол катаны оңдогонду билген болуш керек да. Мага барыңыздар 100% идеальный тапшырыштын кереги жок. Мага өзү мындайча ката болсо, ошо катанын үстүнөн иштеп, катабызды азайтканга аракет кылабыз. Ошон үчүн эртең жаңы сабак өтөбүз. Бул сабакты өз алдынча кайталайбыз. Хорошо? Хорошо. Жакшы методика, бирок мен кечээ ошо сабак бүткөндөн кийин берки кечээ өткөн полный сабактарды транскрипциясын, анан кийин котормосун полный тетрадка көчүрүп жазганмын да, жатташ үчүн. Бирок эми иероглифти билбеген үчүн иероглифтерди жаза албадым. Тетрадкабы? Мен тетрадка көчүрүп жаздым, бирок эми тетрадка керек эмес да пока что. Тетрадка кандай десем, тетрадка убакыт болсо, мондай сөздөр бар го. Мисалы үчүн Гүлпери кылган метод бар го. Мисалы үчүн жанагы сөздү алып туруп, мондай эмеге жазып атпайбы блокноткочу, телефондун блокнотуна. Аны алып туруп эмеге жазса деле болот, тетрадка жазса деле болот. Бирок анан кийин кээ бир сөздөрдү мисалы үчүн он, ана дегендер айырмалатылып кылып айтабыз го. Ошолорду алып туруп тетрадка жазып койсо болот 1-2 сыйгачы. Чтобы мындай детальдарын мындай лупадан көргөндөй болуш керек да. Хорошо? Анан кийин мен азыр анчалык деле тапшырма бербейм, себеби ал убакыт көп алат, анан энергия көп алат да. Ошого сиз аны ошол убакытка кетирген учурда көп эме болот да. Ар кимге ар кандай ыкма жарашат. То есть өзүнө жагат, анан ошол эффект берет да. Сизге башкача ыкма, ар кимге өзүгө мындай ыңгайлуу метод табаш керек да, ошо менен кетиш керек. Бирок биздин максат результат бирөөгө барыш керек да. Ошондойбу? Ошон үчүн ар кимге ар кандай ыкма жагат. Ошол ыкмаларды бүгүн бөлүштүк. Тетрадка жазалы мейли, ар кандай кылалы, бирок ар бир ыкманы колдонуп чыкканга сунуш берет элем да. Себеби биз өзүбүз билбейбиз да, кайсыл ыкма бизге ыңгайлуураак, бизге жакшы өтөт. Эффект мындайча эффект кандай жакшы бере турганчы. Ошон үчүн баардык ыкманы колдоно билишибиз керек, колдоно беришибиз керек да. Бул бир ыкманы бир жолу колдонуп, анан тыянак чыгарган деле эрте болуп калат. Ошон үчүн баарын кылып көрө берели. Так, кандай суроолор бар дагы? Суроо жок агай. Суроо жок болсо, анда менде бир сунуш бар. Сунуш болсо мындай. Эгер араңарда Кытай тилин окуйм дегендер болсо, группага алып келсеңер болот. Анан ар бир силердин атыңардан келген кишиге 500 сомдон скидка кылып берем. 2 адам алып келсеңер 1000 сом скидка. Ошондой. Ошон мага кандай десем, азыр каралгандар аябай эле көп болуп атат. Бирок мындай сүйлөшүп эме кылып келсең, мен буга чейин кел окуу деп анан эме кылчу элем көптөдүчү. Азыр окуйм дегендер өзү мындай жабыш окуп алса, артынан кууп эме кылган жакшы анчалык деле эме эмес экен да. Ошон үчүн кандай десем, ошондой адамдар болсо, окуйм деп ошо талпынган адамдар болсо, биздин эмеге кошсоңор болот. Ошондой кандай десем, скидка кылып берем силерге. 500 сомдон ар бир окуучуларга. Эгер көбүрөөк алып келсеңер, андан да эме кылып берем. Мен каалаганым кандай десем, максатым ошол канчалык көптөгөн адамдарга Кытай тилин мындайча үйрөткөнү, канчалык ушул техникаларды жайылтканга, себепчи болуп калганга аракет кылам да. Ошон үчүн
Бул жерде кептин баары акчада эмес, кептин баары ушул көп адамдарга кызмат кылыш. Ошон үчүн силер менен да иштешип, кызмат кылып калганыма сүйүнүп атам. Мындайчылыгында мен деле азыр силер менен окуп атып, ошон үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуп, кайсы эффективдүү болот депчи. Бирок аз колдонгон ыкмалардын көбү жакшы эффект бере турган ыкмалар да. Ошон үчүн жанагы кандай десем, эгер жаккан болсо, ушинтип көптөгөн адамдарды ушул ыкманы жайылтканга аракет кылабыз. Ошон үчүн мейли мектепте окуп аткан болобу, мейли жумушта болуп аткан болсо, ошон үчүн бул биздин курсубуз баарына эле ыңгайлуу, окуй берсе болот. Ошон үчүн тилди акча табыш үчүн эмес, аны инструмент катары, курал катары деле үйрөнсөк болот. Себеби бир чет тилди билсек, ошол чет тилди колдонуп, биз жаңы маалыматтарды, жаңы информацияларды ошол тилде ала алабыз да. Мен азыр кытай тилди үйрөнгөндөн кийин калп айтпасам бир 60-70% маалыматтар уже кытай тилинде кабыл алам да. Мисалы үчүн кытай тилинде китептер, кытай тилинде жаңылыктар, ушундай себеби Кытайдын калкы 1,5 миллиард да. Элестесеңер, 1,5 миллиард калктын 100 миллион эле качественный контент жаратса, аларды аркасынан көрсөң, анын үстүндө кытайлар болсо, англис тилинде болобу, дүйнөнүн кайсы тилинде болобун маалыматтарды алып туруп кытай тилине которо берет дагы. Бизден караганда, мисалы үчүн YouTube'га, TikTok'ка кирсең, кытай тилинде маалыматтар андан да көп да. Конечно, англис тилине пока жетпейт, бирок дүйнөдө экинчи чоң океан болуп эсептелет да. Ошон үчүн бул тилди үйрөнүп алсак, келечекте дүйнөнү таанып, дүйнөнү изилдегенге чоң бир курал катары болот да. Ошон үчүн максатты бир эмес, көп тараптуу койсок жакшы экен дейм да. Азыр пока эч ким билбейт, кытай тилин үйрөнүп алып эмне кылсак болот деп. Конечно, кирешебиздерге өтсөк болот, Кытайга барсак болот, жаңы достор табабыз. Ошон үчүн ар кимге ар кандай эме болот. Ошон үчүн эмгектенерели, окуй берели. Макулбу? Анда эмесе суроолор жок болсо, анда бүгүн сабак аягына келип жетти. Анда эртең көрүшөбүз сиздер менен. Сайчен. Зайчен. Зайчен.